经过进行碳吸附，然后我们还有这个金矿。 Алгач келген делегация алтын кендин иштеши, андагы жабдыктар, алтын, күмүш, жез өндүрүүнүн схемасы менен жакындан таанышышты. Белгилей кетсек, өндүрүштөгү дээрлик бардык жабдыктар иштин жүрүшү коюлган талапка ээ. Биз кыргыз алтын менен башында сүйлөшүлгөндөй эле эмгектенип атабыз. Көрсөтүлгөн унаа жабдыктар, керектүү шаймандар менен жергиликтүү калктын жардамы астында иштеп келе жатабыз. Кызматкерлер үчүн бардык шарттар каралган. Жатаканасынан тарта кийимгече, тамактарына чейин сапаттуу жана ар бири тыкыр көзөмөлдө. Деген менен өндүрүштө оош кыйыштар болбой койбойт. Маселен, алтын кенинде лаборатория, тоо кен байлыктардын иштетүүдөгү үлүшү, контрасттарды чыгаруу боюнча маселелер чечилбей келгендиктен, Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев дал ушул маселени кабыргасынан коюп, бир топ талаштуу суроо жоопту жаратты. Сиздин токтоткон письмаларыңыз бар. Кийин жооп бересиз. Кыргыз алтынды караганда, айлык үстөмдүктү кантип жооп бересиз? Кантип айтасыз, өзүңүз айтыңыз. 40% мамлекеттики, бул кыргыз алтындыкы, 60% Кытай компаниясыныкы болуп эсептелет. Ошол эмне үчүн бүгүнкү күндө бул чыгашалар 292 миллион болуп кетти. Эмне үчүн силер мындай чыгашаны көбөйтүп атасыңар? Орусча айтканда раздувайте деп мындай келип, ошолордун баарын карап, өз көзү менен көрдүк. Тем более хвостохраничилар, жанакы кандай шарттар каралган. Анан ошондой эле мынакей азыр Кубат Алчевич Боронов айтып атат, мына жергиликтүү калкка фонд эмне үчүн түзүлбөйт? Фонд түзөбүз деп, мына өздөрү макулдугун берип атышат. Ошол фонд түзүп, кум төрдөгүдөй кылып туруп, экология жагына, анан жана социальный развитие деп коет, ошо жагына бүгүнкү күндө эки жактагы макул болуп фонддор түзүлүп атат. Депутаттар көтөргөн маселени вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тиешелүү мамлекеттик органдар менен иштеп жаткандыгын белгилеп өттү. Ал маселе жараткан үч көйгөйдү көзөмөлгө алып, ишти илгерилетүүнү өз жоопкерчилигине алды. Кыска убакыттын ичинде бүгүнкү ушул маселелерди чечүү боюнча бир топ иштер жасалды десек болот. Биринчиден жана мен айткандай, мына элдин суранычы менен мындан 2 жыл мурун эле 8 миң, 10 миң сомго чейин айлык алып атышкан болсо, азыр орточо айлык 25 миң сомго чейин налогун эсептебегенде, налогу менен болгондо 40 миң сомго чейин чыгып атат деп бүгүн мына маалымат беришти. Бул маселелер чечилип атат. Анан могу концентрат боюнча маселе, анан кийин могул лаборатория боюнча айтылды. Бул азыркы мезгилдеги өкмөттүн жүргүзүп аткан ишин айтылып атат да. Бирок туура айтылып атат. Себеби деген ушул маселелердин баарын биз чечип беришибиз керек, чечишибиз керек. Биздин кен байлыктар каяка чыгып атат, канча чыгып атат. Ошонун жанагы концентраттагы алтындын же болбосо ошол баалуу металлдын баягы немеси үлүшү канча болуп атат, ушулордун баардыгын бизге аныктап бере турган ошол лаборатория эсептелинет. Ошондой эле аталган алтын кенде эмгектенген кыргыз жарандары чет элдик кызматкерлерге караганда айлык акыларын төмөн алып жатышкандыгы боюнча маселе козголду. Анда алтын кендин жетекчилери бул маселе үстүбүздөгү жылдын январь айында чечилгендигин айтып, кылган жумушуна жараша ар бир кызматкер бирдей суммада маяналарын алып башташкан. Жок, чечилип атат. Чечилип атат. Эгерде сиз айткан мурункуларды задавать керек болсо, задавать этелер. Кошумчаласак, Жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусундагы кийинки жыйын лаборатория көйгөйүнө арналмакчы. Себеби бүгүнкү күндө мамлекеттик лаборатория тиешелүү жабдыктардын жоктугунан жеке менчик лабораториялар кызмат көрсөтүп келген. Что построили дополнительно? На какие суммы? Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ, Кемин району.